Өзүңүздөр менен оокаттын алмасы. Дыйкандар мал базарларга барсак, мал базарынын алдында турат дыйкан. Канча сомдон сатасыз десек, 30 сомдон дейт. 30 сом, 35 сом. Болбосо 20-25 сомдон кетип атат. А Бишкек шаарына барып көрүңүздөр базарды. Алма канча десеңиздер 80 сомдон кем алма жок. Ал таманакы маңдай тер төкпөйт. Ысыкта, суукта жүрбөйт. Акчасын берип эле 25-30 сомдон алып коет экен дагы аны 80 сомдон сатат. Биз азыр башка облустардын губернаторлору менен да Кудай буйруса сүйлөшөлү деп атабыз. Мына губернатор менен да ушуну макулдашып атабыз. Мисалы чүйдө алма сата турган болсок, биз дыйкандарыбызга базар алып берели деп атабыз. Ошо чүйдө базардан бир место бергиле, Ош облусунун азык-түлүк продуктусу деп туруп бир мындай бурч ачалы. Анан ошол жерге Ош облусунан азык-түлүктү апарып, алманы дыйкан өзү сатсын. Неге ортодо бирөө 20 сомдон алып алып, 80 сомдон сатып 60 сом пайда көрүш керек? Андан көрө 50 сомдон сатсын дыйкан апарып. Жол киресин башкасын актаса, дыйканга да жакшы, сатып алган элге дагы жакшы, карапайым элге. Ошондой кылып бири-бирибизге базарларыбызды Кудай буйруса мындай айлантып, бири-бирибиздин базарларга кирели деп атабыз. Аларга биз орун берсек бияктан, бизге алар орун берсе, бизде жокту алар алып келет, аларда жокту биз алып барабыз. Анан ошондон бири-бирибизге айлантып, кичине дыйкандарга, элге, карапайым элге бир жардам болсо деп атабыз. Баасы боюнча ушундай туугандар. Бүгүнкү күндө сыйкырчы таягым болсо ишенесиздерби? Сыйкырчы таягым болсо мен 500 сомдон кылып койгум келет тамекиңиздердин баасын. Бирок андай эмес. Кичинеден көтөрөлүп шүгүр кылып, быйыл 135 болсо жакшы берсек, кийинки жылы может 140 болот. Көтөргөнгө аракет кылабыз ал боюнча.